Депутат Нурбаев референдум президенттин убадасына каршы келет. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев билдирди. Анын айтымында башкаруу формасын аныктоо жөнүндө референдум өткөрүү боюнча демилге парламентаризмди колдой турганын айткан президент Сооронбай Жээнбековдун убадасына каршы келет. Биз тандаган парламентаризм жолунан тайбашыбыз керек. Ал эми референдумду өткөрүү боюнча демилгелерге мыйзам чегинде каршы экенибизди көрсөтүшүбүз керек, деди Нурбаев. Жогорку кеңеште Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо боюнча референдум жөнүндө мыйзам долбоору 1 апрелден тартып коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык өлкөнүн башкаруу системасын аныктоо боюнча референдумду быйыл 4 октябрда өткөрүү сунушталган. Референдумда жарандар парламенттик же президенттик башкаруу системасын тандашы керек. Эгер мыйзам кабыл алынса, өкмөт референдум өткөрүүгө даярдык көрүүгө тийиш. Бул демилге коронавируска байланыштуу өлкөнүн бир катар аймактарында өзгөчө абал киргизилген учурга туш келгендиктен социалдык тармактарда сын пикирлерди жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев өкмөттөгү акыркы кадр алмашууну сындап чыкты. Ал Фейсбуктагы баракчасына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованы жумуштан кетирүүнү абдан чоң ката деп баалады. Өмүрбекованы кетирип, айтор жакшы иштеген кесипкөйлөргө өкмөттө орун жок. Ал эми мындай кадрларды сактап калууга, керек болсо сырттагы күчтүү кадрларды өкмөткө алып келүүгө биз отурган мокок, жалтак, чечкинсиз парламенттин күчү кайдан жетмегиле. Парламенттик башкаруунун маңызын түшүнбөй, трибунаны мандатты кор кылган үчүн президенттик эле башкаруу ыңгайлуу деген ойдун башын ача башташты да, деп айтылат Жанарбек Акаевдин билдирүүсүндө. 1 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованы, саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди иштен алган. Коопсуздук кеңеши 31 марттагы отурумунда коронавирустун алдын алуу боюнча жетиштүү иш жүргүзө алган жок, деп аларга чара көрүүнү премьер-министрге сунуш кылган. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев бул эки жетекчи өз арызы менен жумуштан кеткенин билдирген. Ушул эле күнү Жогорку кеңеш вице-премьерликке Аида Исмаилованы, ал эми саламаттыкты сактоо министринин кызматына Сабиржан Абдикаримовдун талапкерлигин бекиткен. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кайрылуу жиберди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Өз кайрылуусунда Жээнбеков буунун баш катчысынын коронавирус инфекциясына каршы күрөш үчүн $2 миллиард өлчөмүндө гуманитардык иштерди башташ үчүн глобалдык план түзүү боюнча демилгесин колдой турганын билдирген. Ошондой эле президент Кыргызстандагы эпидемияга каршы багытталган иш-аракеттер жөнүндө маалымат берип, коронавируска каршы күрөшүүдө өлкө башынан кечирип жаткан кыйынчылыктарды белгилеген. 2 апрелге карата Кыргызстанда 116 адам коронавирус инфекциясын жугузуп алганы аныкталды. Анын ичинен 5 адам айыгып ооруканадан чыгарылды. Ушул тапта 1708 адам обсервацияда жатат. Ошто азык-түлүктөн жардам сурагандар көбөйдү. Ош шаарында коронавирустан улам 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилип, шаардыктардын сыртка чыгышына күндөн күнгө көзөмөл күчөтүлүп жатат. Мындай кырдаалда жумушсуз, күнүмдүк кирешесиз калган тургундардын азык-түлүгү түгөнүп, элдик штабтарга кайрылгандар көбөйүүдө. Ош шаарында коронавирустан улам 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилип, шаардыктардын сыртка чыгышына күндөн күнгө көзөмөл күчөтүлүп жатат. Мындай абалда жумушсуз, күнүмдүк кирешесиз калган тургундардын азык-түлүгү түгөнүп, элдик штабтарга кайрылгандар көбөйүүдө. Түгөнүп калып жалдырап отурабыз, биз акча топтогудай болгон жокпуз. Шаардык мэриянын маалыматында калаада азык-түлүккө муктаждардын саны 700 кишиден ашат. Бирок бул расмий тизмеге киргендер гана. Өзгөчө абалга байланыштуу Ошто миңдеген адам жумушсуз калып, жүздөгөн адам азык-түлүк сурап кайрылууда. Азык-түлүктөн кыйналып жатабыз, даяр эмес болчу. Мен аз-аздан гана алып келет элем. Түгөнүп калып жалдырап отурабыз. Биз акча топтогудай болгон жокпуз, эч жака деле жетише албай алдык. Катаал режим кирип калбадыбы? Унумуз жок, 3 небере карайм. Чалым оорукчан болуп калды. Өзүбүз бирөөнүн үйүндө убактылуу турабыз. Бул 63 жаштагы 3 небереси жана оорукчан жолдошу менен отурган Оштун тургуну Майрамкан Абдылдаева. Ал жергиликтүү бийликке жана элдик штабка жардам сурап кайрылган. Ош шаарында элдик штаб түзүлүп иштей баштаганына 1 жуманын жүзү болду. Анын мүчөлөрү буга чейин 300дөн ашуун кишиге азык-түлүк жана медициналык каражат таратышкан. Элдик штабты уюштургандардын бири Бексултан Абдисаламов жардам күткөндөрдүн басымдуу бөлүгү азык-түлүк сурап жатканын айтты. Азыр WhatsApp'та элдик штабтын атайын тайпасы бар, ошол жака кайрылгандар көп. Бирок тилекке каршы биз кайрылгандардын баарына жардам бере албай жатабыз. 10 киши кайрылса, анын 8-и азык-түлүк сурайт.
калган экөө бет кап, антисептик, мээлей сыяктуу жеке коргонуу каражаттарын сурайт. Көпчүлүгү азык-түлүк маселеси, анткени көпчүлүгү күнүмдүк каражатына курсагын тойгузуп жүргөн кишилер эле да. Тилекке каршы азыр карантинде эч ким эч жакка чыкпай акча таппай жатат. Ошол кишилер кайрылып жатат. Биз аларды болжол менен 1 жума 10 күнгө жете тургандай азык-түлүк менен камсыз кылганга аракет кылып жатабыз. Элдик штаб тургундардан сырткары медицина жана милиция кызматкерлерин түшкү тамак менен камсыз кылууда. Штабка топтолгон акчалай жана материалдык жардамды негизинен жеке ишкерлер жана коомдук уюмдар бөлүп берүүдө. Мындан башка дагы бир нече штабтар, жеке уюмдар өз алдынча ар кандай жардам берүүгө киришти. Маселен, 30 мартта дагы бир штаб элден топтолгон жардамды координациялоо максатында түзүлгөн. Ош мэриясынын кызматкери Максат Орозалиевдин Азаттыкка берген маалыматына караганда, бүгүнкү күнгө карата алардын тизмеси боюнча 700дөн ашуун шаардык азык-түлүккө муктаж. Мүмкүнчүлүккө жараша болот, деди ал. Бардыгын жакынкы күндөрү камтыйбыз дегенден алысмын. Бул жерден категорияга бөлөбүз. Биринчи кезекте жалгыз бой, кароосу жок, улгайган жарандарга жардам жеткирилди. Мындан сырткары ыкчам иштегенге аракет кылып жатабыз. Кайсы аймакта канча муктаж адамдар бар, аларга жардам жеткирүү боюнча. Мэрия Ошто өзгөчө абал киргенден кийин азык-түлүккө муктаж болгондор үчүн атайын каражат бөлө элек. Буга чейин берилген жардам жылына бөлүнгөн бюджеттен берилип жаткан. Орозалиевдин айтымында бул маселе эми каралууда. Ал арада эксперттер мамлекет тарабынан ички жана орто бизнес өкүлдөрү менен иштешип, элди жумуш, азык-түлүк менен камсыз кылуунун камын көрбөсө, кооптуу абал жаралып жатканын айтышкан. Ошол эле учурда түштүк аймагындагы өзгөчө абалдан улам үй бүлөлүк зордук сомбулук күч алганы байкалганын, анын негизги себеби азык-түлүктүн жетишсиздиги экенин Ак Чүрөк кризистик борбору билдирген. Ош шаарынын жана Ош областындагы Кара Суу, Ноокат райондорунун комендантынын маалымат борборунун кызматкери Жеңиш Ашырбаев абалды мындайча сүрөттөдү. Күндүк 100-200 сомдон ак тапкан, анан акчабыз түгөнүп калды деп кайрылып жаткан жарандарыбыз да жок эмес. Андайлар көп кайрылып жатат. Бул боюнча бийликке тапшырдык. Жергиликтүү социалдык бөлүмдүн тизмесинде тургандарды, андан сырткары майыптарды үймө-үй кыдырып тактагыла деп атайын бир топко тапшырма берилди. 2 күндүн ичинде тактап берсе, ошого карап план кылып буйрук чыгарабыз. Колунда бар ишкерлерге өкмөттүк деңгээлде ишкерлерди бөлөлү деп жатабыз. Азыр бизге карантин канчага чейин созулушу белгисиз. Коронавирус илдетине байланыштуу түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалдан улам Бишкек, Ош шаарларында, Сузак, Ноокат жана Кара Суу районунун аймагында 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилген. Ош шаарындагы дарыкана жана азык-түлүк саткан дүкөндөрдөн башка базарлардан тартып, күркөлөргө чейин белгисиз мөөнөткө чейин ишин токтоткон. COVID-19 жуккандарды дарылаган врач. Карантин сакталса, вирусту 3-4 жумада жеңебиз. Быйыл жаз Кыргызстанга башкача келди. Алгач дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 вирусу бизге жетпечүдөй. 90%дан ашыгын тоолор курчаган кичинекей өлкө бул оорудан сыртта калчудай бейкабар элек. Кыргызстанда коронавирус катталды деген маалымат тараганда аталган вирус тамаша эмес экенин сезип, ошондон тарта медицина кызматкерлеринин түн уйкусу бузулду. Өзгөчө инфекционисттер, вирусологдор күн-түн дебей иштеп жатышат. Коронавируска чалдыккандарды дарылоо үчүн атайын консилиум түзүлүп, анын жетекчилигине Мирсаид Миррахимов атындагы кардиология жана терапия борборунун өпкө оорулары жана аллергия бөлүмүнүн башчысы профессор Талант Сооронбаев дайындалган. Профессор убактысынын тардыгына карабай коронавирус жуккан бейтаптардын абалы, аларды дарылоо ыкмалары жана жалпы журт үчүн пайдалуу кеңештери менен бөлүшүп, Спутник Кыргызстан радиосуна телефон аркылуу маек куруп берди. Маегибиздин башында инфекция жуккан бейтаптар менен түздөн-түз иштеп жаткан дарыгерлердин абалы тууралуу сурайын. Маанайлары кандай? Коргоочу костюмдар жетиштүүбү? COVID-19 республика аймагында катталган күндөн тарта эле ыкчам ишти баштаганбыз. Атайын түзүлгөн консилиум күн-түн дебей бейтаптар менен байланышта болуп иштеп жатабыз. Жеринде аларды дарылап жүргөн медицина кызматкерлеринин маанайы жакшы. Коргоочу костюмдар, каражаттар азырынча жетиштүү. Ушул жерден кыстара кетейин. Медиктердин мындан аркы тагдыры түздөн-түз элдин колунда. Эгер кыргызстандыктар карантин эрежелерин так сактап, көчөгө көп чыкпай үйлөрүндө отуруп беришсе, бул вирусту 3-4 жума ичинде жеңүүгө болот. Ал эми дарыгерлердин костюмдары тууралуу айта турган болсок, дүйнөлүк стандартка жооп бере турган коргоочу кийимдердин баары жетиштүү. Азыр калк арасында тигүү цехтерине тиктире эле кийгизе беришпейби деген сөздөр айтылып жатат. Ал тургай демирчүлөр пайда болуп, медиктерге атайын комбинезондорду тиктирип берүүгө даяр экенин билдиришүүдө.
Мен мындай ыктыярчыларга терең ыраазылык билдирем. Бирок бизде бир да тигүү фабрикасы дүйнөлүк стандартка жооп бере турган уруксаат алган эмес. Ошондуктан аны ким кааласа тигип келип эле врачтарыбызга кийгизип кое албайбыз. Элди бул маселени туура түшүнүүгө чакырам. Бейтаптардын абалы медицина кызматкерлеринин маанайынын көз каранды экенин дарыгерлер жакшы түшүнүшөт. Дистанттык байланыш аркылуу күн түн дебей байланышып турабыз. Ар бир оорулуунун күнүмдүк абалын талкуулап, андан аркы дарылануусун бекитебиз. Дарылап жаткан врачы өзү чечип, өзү билип дары жаза бермей жок. Бир таблетканы да жалпы консилиум мүчөлөрү чечет. Кызматкерлерибиз абдан ынтымакта, биримдикте күнүнө 24 саат бою тынымсыз иштеп жатышат. Биз азыр бир муштумдай түйүлүп, бир дене, бир жан сыяктуу иш алып баруудабыз. Максатыбыз бирөө гана: мекендештерибизди бул инфекциядан сактап калуу. Коронавирус инфекциясына чалдыккан адамдарды кандай ыкма, кайсы препараттар менен дарылап жатасыздар? Консилиум чечимди өзү кабыл алганы менен колдонулган дары-дармектер дүйнөлүк тажрыйбага карап пайдаланууда. Мен жетекчи катары Кытай, Италия, Франция, Россиянын белгилүү пульмонологдору, COVID-19 вирусу менен иштеген дарыгерлер менен байланышып турам. Ар өлкөнүн бизге туура келген ылайыкташкан методдорун алуудабыз. Мисалы, ошол эле вирусту өлтүрүүчү препараттар COVID-19 инфекциясы жуккан бардык адамдарга бере бербейбиз. Эгер бейтаптын абалы жакшы болсо, ага башка дарылар берилет. Биз азыр колдонуп жаткан препараттар менен Кытай мамлекети өз жарандарын дарылап, кыска убакытта жакшы көрсөтүштөргө жетишти. Франциянын дарылоо ыкмасы бардыгынан эффективдүү деп табылды. Ошондуктан мына ушундай дүйнөлүк тажрыйбаларды биз да колдонобуз. Мындан сырткары адистерибизди жумасына бир ирет онлайн окутуп жатабыз. Ошол эле эл аралык тажрыйбаларга, методдорго таянуу менен даярдыктан өтүшүүдө. Өлкөдө алгач ирет коронавирус катталгандан бери айыгып чыккандар да бар. Ал адамдар экинчи ирет COVID-19 вирусун жуктуруп алуусу мүмкүнбү? Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин чечимине ылайык, биздин бейтаптар оорунун симптомдорун толук кетип, өзүн жакшы сезип калгандан кийин да рентгенге өпкөсүн тартырып, кайрадан анализ тапшырып, ал таза чыкса гана үйүнө чыгарылат. Демек бул адам толук кандуу айыкты дегенди түшүндүрөт. Ошону менен катар биздин өлкөдө гана эмес, жалпы дүйнө жүзү боюнча бул оорудан сакайып кеткен адамдын кайра жуктуруп алган фактысы каттала элек. Бул жаңы оору болгондуктан көп тарабы али илимге белгисиз. Учурда окумуштуулар да бул суроонун алкагында катуу иштеп жатышат. Азырынча бир жолу ооруган адамда антитела пайда болуп, кийинки жолу бул вирус жуккан учурлар жеңил өтүп кетет деген божомолдор гана бар. Буйруса, бул вирус көптөгөн башка оорулардай эле адам өмүрүнө коркунуч жаратпай калат деп ишенем. Учурда элде бет кап тагынуу боюнча кайчы пикирлер айтылып келет. Айрымдар тагынып жүрүүнү колдосо, бир дары бет кап вирустан сактабайт деген пикирде. Дарыгер катары кандай дейсиз? Мен ушул жерден пайдаланып коомчулукка кайрылып кетет элем. COVID-19 жараганаттардан адамга жугуп, коронавирустар тобундагы мутацияланган вирус. Мурда деле бул топтогу оору Кыргызстанда болчу. Жыл сайын адамдардын 20%-на чукулуу ооруп айыкчу. Бирок анда тумоо сыяктуу жеңил гана өтүп кетчү. Азыр мутацияланып кеткендиктен коркунуч жаратууда. Вирус адамдарга аба аркылуу жугат. Ооруга чалдыккан киши чүчкүрүп жөтөлгөндө абага тарап 8 сааттан 6 күнгө чейин жок болуп кетпей кармалып турат. Андыктан дарыгер катары элге зарылчылык болбосо сыртка чыкпай, 3-4 жума үйдө отуруп беришсе, бул дарыгерлерге көрсөткөн чоң жардам болот эле. Вирус адамдан адамга жукпай, жаңы ооруп калгандардын саны азайып отуруп акыры жок болот. Вирус биринчи кезекте аба аркылуу жуккандыктан сөзсүз түрдө маска тагынуу зарыл. Өзгөчө жөтөлүп, температурасы көтөрүлгөн адамдар бет капсыз эшикке чыкпасын. Андагы чел кабактарга вирустун туруп калуу коркунучу жогору. Сыртта көпчүлүк колдонгон буюмдарды кармап калышыңыз мүмкүн, андыктан желим кол каптарды да кийип калса туура болот. Бул атайын каражаттар менен же кадимки самон менен бат-баттан жууп туруу керек. Медицина кызматкерлери учурда ар бир кыргызстандыктын саламаттыгы үчүн күрөшүүдө. Биз сиздердин карантиндин эрежелерин так сактаган, колдооңуздарга, жардамыңыздарга муктажбыз. Бирденедей биримдикте өз балдарынын, үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын, жалпы журттун ден соолугун жогору коюп, иштеп жаткан медицина кызматкерлери үчүн ушундай белек тартуулооңузду суранат элем.